Бул Ата мекен согуштун жылдарында эл өзүнүн каражаттарын жеңиш үчүн деп жумшаганда ушулардын баардыгы бул кыргыздын мурдатан бери келаткан салт болгон, канында болгон, коллективдүү ой жүгүртүү күчтүү болгон ошо ынтымактык, элдин ынтымагы, биримдиги ошол фронт үчүн деп ушундай бир көп каражаттарды чогултканга мүмкүнчүлүк түшкөн да. Мына өзүңөр деле көрүп атасыңар, азыркыга чейин ушундай ынтымак кыргыздарда бар. Демек бул атабастан бери келаткан каныбызга сиңген абдан жакшы салт болгон. Кыргызстандын эмгекчилери ушу өзлөрүнүн жанынан каражат чыгарып болгон баалуу буюмдарын, алтын күмүштөрүн, сактап келген акчалай каражаттардын баардыгын мамлекетке төгөп берип, мына ошонун негизинде бул чогултулган каражаттын баардыгы курал-жарак даярдаганга, өзгөчө самолетторду, танктерди даярдаганга мүмкүнчүлүк түзүлгөн да. Мына мисалы үчүн факты катары айтып коеюн. Ушу Кыргызстандан калкынын чогултулган акчасынын негизинде 93 танка жана 186 самолет курганга жете тургандай каражат топтолгон да. Эми бул каражаттардын баардыгы чын айтканда элдин ыктыяры менен чогултулганда ал мезгилде эч кимди кыйнаган эмес. Ошол калк өзү ошол мезгилде фашисттик Германиянын баскынчылык жортуна каршы туруп, элдин мекенчилик сезими абдан жогорулап, анан ушул жалпы совет эли менен бирдикте ынтымакта болуп, анан өзү эл өзүнүн ынтымагы менен, өз ыктыяры менен, өз каражаты менен ушул каражаттарды чогултканда элди эч ким кыйнаган эмес. Ошол акыркы сактап жүргөн баягы байлыгын да сатып керек болсо,